Миграция деген ойынчук эмес бул. Мына менден карындашым кетти, эжем кетти, жээним кетти. Ушу бала чакасын, үй бүлөсүн таштап коюп кетип атышат ошол жакачы. Үй бүлө бузулуп атат биякта, семьялар бузулуп атат. Канча ажырашуу болуп атат. Канчасы өлүп келип атат тияка барыпчы. Аяк барыпты деп байкуштар жырган жок. Аяк барыпты деп байкуштар жырган жок. Орустун көчөсүн шыпырып, туалетін жууп жүрүшөт. Эптеп биртке бала чакасына акча салат, анан өзү квартплата төлөйт, ошентип ичип жеп коюп эле жүрөт. Бөтөн элде, бөтөн жерде. А биз кыргыздар могу жерде байлыгыбызды, ырыскыбызды талатып коюп отурабыз. Сен түштүк, мен түндүк деп коюп, манкабызды агызып, чимкиликтерди агызып коюп отурабыз могу жердечи. Көздү ачпайлыкпы, туугандар, көздү ачыш керек го, чоңуракчы. Мындай карабайсыңарбы реально? Ким депутаттардын кимиси бар экен, же министрлерден бар бекен? Эжеси, карындашы, же тиги бир тууган жээндери мигрант болуп кеткен бар бекен? Туугандар, азапты түндүк да жеп атат, түштүк да жеп атат го. Эки жактан бирдей эле жабыркап атат да, жемне Атамбаев келип бүт түндүктүн баарын жыргатып ийдиби? Же Бакиевдин убагында эмне жыргап кетти баардык түштүк жак. Бир кучканы эле жыргатып атабыз го, бир кучка эле, бир саясий топ, бир саясий эле бир шулуундарды жыргатып атабыз го. Бирикпейли кыргыздар, бирикпейликпи? Болду го дем, жетет го. Дагы эмнени көрөлү? Кеч болуп калат, эртең көчкө тээп туруп айдап чыгат могу жердечи инвестор сени. Айдап чыкпаса да сен ошонун заводунда, ошонун фабрикасында, ошондо иштеп каласың, ошонун колунда иштеп каласың. Ошо кор болуп, ошо жалдырап, берчи деп, ошо кошомат кылып иштеп каласың сенчи. Уже эле ошондой болуп калыптыр. Азыр моякта иштегендерчи, моякта жана инвестордун колунда иштегендер. Ошолордун эле кошоматчысы болуп калыптыр, кыргыздар. Өлгөнү калганбызбы? Акчадан өлгөнү калдыңарбы? Кандай мурас, кандай ата-бабалардын, кандай салттын мураскерибиз, туугандар, көздү ачалычы, жетет го дем, жетет го. Эмнени күтүп атасыңар дагы? Эмнени күтүп атасыңар? Кайсы эмне? Кредитке эле болуп калбады го жашооңор, башыңарды көтөрө албай шылкыйдык го, бүт баштарыбыз менен тыгылдык го кредиткечи. Ошон үчүн туугандар, экисинде көздү чоңураак ачып, күнүмдү көракатты унуткулачы, чыккылачы, балдардын, неберелердин, келечектерин ойлобойсуңарбы? 12 000 сом зарплатаң жетеби сага, же 15 000 сом зарплата алып жетеби сага? Ошого ыраазысыңбы сен? Ушулар тигилерге талап тонотуп коюп отура бер, анан сен 15 000 сом зарплата менен жашап жүрө бер андачы. Кайдегер болбогула да, кайдегер болбогула да. Жөнөткүлө ушу голосовойду баарына жөнөткүлө, группалардын баарына барсын ушулчу. Кеч болуп калат, кеч болуп калат, бүттү. Бул отурукташып шайлоосун өткөрүп бекемдеп алгандан бүттү, кеч болуп калат. Эчтеке өзгөртө албай каласың. Бири-бириден чачырап жок кылат буларчы, биз бири-бириден чачырап жок кылат. Итак эле бөлүнүп бүтпөдүк. Үйдө жатсаң акча өзү келмек беле. Орустарың жөн эле бизге бермек беле. Жаның оруп, суу көтүп иштегенди креслодо жаткандарың сезмек беле. Сабыр кылгын, өзүң үчүн талпынгын. Аракеттен үлгүсү бол калкыңдын. Бир күн келип пайдасы тийбей калат, тонналап сыртка чыккан алтындын. Кыргыз элим, бийликти да багабыз. Суудай болуп чет жерлерге агабыз. Тонна кетип жаткан алтындарды мигрант болуп кайра иштеп табабыз. Жаштарыбыз, балдарыбыз, кыздарыбыз кайгыдан башка болмок беле жыргалыбыз. Силер үчүн колумдан келбей эч бир нерсе, колдоо үчүн чыгып жатат ырларыбыз. Бар болуңуздар, чет жерде жүргөндөр Аллахтын сактыгында, тынчтыгында аман эсен өз эл жерибизге келүүгө насип кылсын.